Урматтуу министр, айтсаңыздар, Сокулук районундагы трансформация боюнча эмне болуп жатат маселеси? Сокулук районундагы аны комиссия карап Ошол атат да. атайын токтом, атайын комиссия менен каралып, сентябрдын 18-де бүтөт, октябрдын 18-деби, сентябрдын 18-ине бүтөт Аны турган комиссия карап атат. Ал комиссияда биздин министрликтин орун басары бар. комиссия сентябрдын 18-инде же октябрдын 18-де уже карап бүтмөк. Токтом боюнча. Мына 2 ай өттү, эмне болду? Эң көп жер именно ошол Сокулук менен Аламедин району, ошонун ичинде Сокулук району боюнча. Кандай болуп атат? И инвентаризация, гипрозем бүт жерлерди өткөрдү беле? Сокулук өткөн да. Бүт өттү беле? Өткөн. Кийин ызы чуу чыкпайбы? Буйруса чыкпайт. Неге дегенде азыр ар бир границаны, ар бир контурдан бери кайрадан карашып тактап атышат. Мен Минюстка запрос бердим элем, ошол жообун күтүп атам, ошону мындай шаштырып. Гипроземге бердиңиз беле? Ошол жок, мен Минюсттан сурадым элем. Гипроземден аны өзүнчө сураш керекпи анда? Аларды. Минюст менен экөө башка. Комиссиянын мүчөсү катары Минюсттан сурагам да, берише элек. Анан экинчи суроо, ошол айтсаңыз буудайдын жаңы түрлөрүн, ошо жанакы научно исследовательский институттар боюнча да, бюджеттен ошо буудайдын жаңы түрлөрүн мындай изилдеп чыгууга бюджеттен каражат бөлүнөбү? Канча каражат бөлүнөт? Эми азыр Илим изилдөө институту бизге карамагыбызга эми өттү. Буйруса бюджеттин билесиз да, ошо канча бөлүнөт бир жылда? Бюджеттерини биз тааныша элекпиз, эми таанышабыз. Билбейсизби? Алкы жаныңызда отурган специалисттер жооп бере албайбы? Жок. Буга чейин ал министрликтин карамагында эмес эле, билим берүү министрлигинде эле. Ошого бизде андай маалыматтар жок да. Билбейсиздер да? Кайсы жерлерде өстүрүлүп жатат ошол буудайларды, кайсы жерде исследование болуп жатат, алда маалымат бере албайсызбы? Айттым азыр, ал билим берүү министрлигинин карамагында эле бизге мына биринчи күнү кол койду премьер-министрчи. Эми буйруса ал жерди толугу менен изилдеп, инвентаризация кылып кабыл ала алабыз. Анда өкмөттүн өкүлчүлүгү бар турбайбы да? Байке, вот вы знаете, мындай болуп атат да, по трансформации Сокулук районунда деген инвесторлор келсе, жерлерди берелик десек, трансформация маселесине өткөн жок да. Именно по Сокулуку. Чоң сураныч. Айыл өкмөттөр дотациядан чыккыла деп айтасыңар. Инвесторлор келгенде жерлерди караштырайлык десек, ошол именно гипроземден кээ бир жерлер өтпөй калыптыр. Ошону маалымат берили десе, мага бербей атышат, жазуу түрүндө сурадым элем. Дагы бир жолу силерге суранычы да, посмотрите, чтобы они жооп берсинчи. 3 жума болду, 3 жумадан бери күтүп атам жоопторду. Минюст жооп бере элек. Комиссиянын мүчөсү катары бериле десем, бербей атышат. Сокулуктун именно трансформация боюнча Ызы чуусу Вайнантоновка, Новопавловка жергесинде аябай чоң, 500 гектарлар жер, аякта целый мафия болуп 2-3кө бөлүнүп. Түшүнүктүү. 10 секунд. Арасында госоргандар, правоохранительный органдар, местный самоуправление бүт аралашып кеткен. Ошол жака көңүл буруп коюңуздар деп дагы бир жолу суранам. Рахмат.